Ayрыкча мына ошол той маарекелерибизде исраф өтө көбөйүп кетип атат. Тойго чыккан, тойго иштеткен расходубузду карасаңыз, кеде бир айылдык бир канча убакыт бага турган расходубуз бар жерде. Эгер бир жетимканага же бир бала бакчага ошол нерсени жумшай турган болсоңуз, канча жетимдер, канча жесирлер, канча бир айлык, канча бир жылдык керек болсо продуктасы менен продуктага ээ болуп калат да. Канча бир айлар, канча бир жылдар жашап калат сиздин бир күндүк тоюңузга. Мейли, эгер ошол тоюңуз 4 аксакалды чакырып, 4 аксакалга бир аш берип, тамак берип, ошол аксакалдын дуасын алыш болсо, бул башка кеп. Буну эч ким исраф деген жок. Сиздики эмне болду тоюңуз? Ошол тойго 20 та машинаны же 15 та машинаны чыгарып атасыз. Ага кеткен расход кимге пайда болду? Кимдин алдында мактангың келип атат сени? Кимге мактангың келип атат сени? Өзүң атаңды карасаң, энеңди карасаң, үйүндө душу жок, душу. Анан дагы мактанып сен жанагы немелерге, телефондорго, интернетке ham чыгарасың, бир жакшы машинага минип, жакшы машинага бир күн ЗАГСка чыгасың дагы интернетке чык. Не кыласың ошол мактанып? Кимге мактана албай атасың? Үйүңдүн акыбалын карабайсыңбы? Сага той өткөзгөндө, ошентип исраф кылып той өткөзгөндө ким койду сага? Ата-энең жерде жатат, полдо. Өзүң заңгылдаган машинаны минип жүрөсүң. Ошол машинага бир күндүк расходко, ошол бир күндүк машинага атаңа диван алып бер, ошол бийигирак жерде жатсын. Кичине ысыгыраак жатсын ошол атаң. Ошол сени төрөгөн алпештеп баккан энең кичине ысыгыраак жатсын бир күндүк тоюңа. Кылбайсыңбы ушул нерсени? Келгиле жигиттер, жаштар, мына ушул тойлорубузду исламдын шарттары менен, исламдын көз карашы менен кылайлы. Исрафтарды узак кылайлы. Тойлорго алып келип алып тамаданы чыгарасың айерге. Тамада чыгып алып билгенини кылып атат. Кайнатанын алдында келиндерди кыйчаңдатып атат. Бул кандай бир мусулманга туура келе турган амал болот? Келин кайнатанын алдысында исламда кайнатасына тик карап тура албайт негизи. Биздин салтыбызда дагы, ата бабабызда дагы келин кайнатага караганбы? Тик караган эмес бизде. Биздин Орто Азияда эч качан келин кайнатага тик карай албайт. Уялат андан, хая, уят деген нерсе болгон. Ошол уятын кетирип бир артист тамаданы жерге чыгарып койтасың, ал билгенини кылып, кайната менен келинди кээде бийлетип берип атат. Мына ушул нерсенин кимге кереги бар, кимге пайдасы бар? Мусулмандар кичине ойлонбойлубу, кичине ойгонбойлубу? Ким экенибизди эстен чыгарбайлы. Ошон үчүн келгиле тойлорду бир жеңил кылайлы. Исрафсыз кылайлы. Ашка расходсуз кылайлы. Жеңил үйлөнсө болот, болбойт эмес. Жеңил үйлөнсө болот. Сиз гайрат кылың, Аллах үчүн деп гайрат кылың. Үйдөн элек бойдоктор болсо. Мен Аллах үчүн исламдын шарттары менен бир дамладан маслахатты сурайм, кеңешти сурайм, ошонун кеңеши менен ислами той кылам деп бир максат кылың кана. Аллах сизге сиз ойлогондон жакшысын берет. Мага бирөө айтып калды бир окуянычы. 86-жылкы бала. 86. 2021-жылы үйлөнгөн. Канчага чыгып калат? 2021? 35 болуп калат. 35 жаштагы бала. Эми онун жашы деле кетип калган өзүчө. Өзүнүн 40ка жакындап калган, 35 жашка чыгып калган бала. Үйлөнөм деп бир кызга жуучу коёт. Жуучу койгондо ал кыз макул деп кыз макулдугун берет. Бергенден кийин анан той болмой болот. Той болуштан алдын кызга бала жолуккан учурда айтат: "Мен тоюму Аллах үчүн исрафсыз, ашша расходсуз, арамсыз исламдын көрсөтмөсү менен кылам. Жанагындай сени реклама кылып, фата кийгизип алып, элдер мына менин катынымды көрүп койгула деп сени алып чыга албайм мен." Деп ошентип жанагы кыз менен тойдон алдын келишет. Макул деп экөө келишип алгандан кийин тойго 3 күн калганда кыздын курбулары, достору кыздын башын айлантырып олтуруп, "Мен жок, фата кийем" деген нерсени тойго 3 күн калганда кыз кайра айтып чыгып алат. "Жок, мен фата кийишим керек" дейт. Элдердин баардыгы ошентип күйгөт дейт. "Мен не, ата-энеси жок окшоп, эч кимге көрүнбөстөн чыгып кетемби? Заманбап болуп күйгө тием" деп ошентип каты туруп алат. Турган мезгилде баягы бала айтат: "Мен Аллах үчүн максат кылганмын, Аллах үчүн сага окшогон катындын кереги жок" дейт. Ол кыз жак бир поколение бир тепкич паска түшөт. Паска түшүп, кайра өздөрү жалынат: "Кызыбыз адашып калыптыр. Болду, андай кылбайт. Сен айткандай той болот. Элге биз айтып койдук. Элге биз жарыя кылып койдук. Биз шерменде болобуз эми" дейт. "Тойду кылайлы кайра, сен айткандай кылайлы" дейт.
Bala aytat, men bir keliştim, bir süйлödüm, boldu men үйленбейм ал kızga. Balanın bir tugandары awalары чогулат. Үйлөнөсүн ушуга дейт, катуу турушат. Bala aytat, үйлөнө турган ким дейт? Силерби менби? Sen дейт. Той болуп аткан жак ал менен жашай турган ким? Силерби менби дейт? Sen дейт. Мен ал кызга болду үйлөнбөйм. Аллах үчүн ал кызга үйлөнбөйм. Ошон менен тойду токтотот. Тойду токтоткондон кийин арадан эч канча убакыт өтпөстөн өзү айткандай той менен медреседе мугалим болгон кызды алат. Siz eğer Allah üçün, Allah razılığı üçün bir gayret kılıp, bir niyet kılınız, Allah siz oylagandan жақсын берет sizge. Жигиттер ойлабайлы. Азыр көп ойлошот экен да. Мен антип той кылам десем кыздар мага тийбей койт. Андан көрүп катынсыз калып кеткениң жакшы сагачы. Ошентип исламды бузуп той кылгандан караганда катынсыз жашап кеткениң жакшы. Кудайдын динини бузуп үйлөнгөндөн караганда сен жалгыз жашаганың сага жакшыраак. Арамды кылып үйлөнгөндөн караганда жалгыз жашаганың сага жакшыраак. Келгиле жигиттер. Жалпыбыз bir gayret кылайлы. Жалпыбыз bir niyet кылайлы. Toylorubuzdu boydoktор bolsa, men islami köz karaş menen. Men İslamdın Peygamber Aleyhisselam'dın ümmetimin men. Men İslam Kur'an'da aytkanday rijaldardanmın dep turup bir jakşı gayret kılınız. Oşogo bekem turuңuz, Allah siz oylaгандан jakşını sizge nasip kılıp koyat. Keliңiздер туугандар, жалпыбыз мына ошол тойлорубузду исрафсыз, ашша чыгымсыз кылганга аракет кылайлы. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Radina billahi ta'ala rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nabiyye ve rasula. Jaratkan Allah mına uşul cuma günündө aytılıngan ayattарды, hadislerdi uğuçu bendelerden kılgın. Uqqan ayatlarga, hadislerge amal kıluşlardan kılgın ya Rabbal alamin. Bardığızdı, elibizdi, jeribizdi Allah üçün ihsan kılgandardan, Allah üçün vakıf koygondardan, Allah üçün jakşılık kılgandardan kılgın ya Rabbal alamin. Elibizden, jeribizden oşondoy bir israfkorlordu, oşondoy bir buzuku amaldardı, oşondoy bir tamadalardın buzukularını özün uzak kılgın ya Rabbal alamin. Jaşlarыбыздын жалпысына жүрөктөрүнө gayret bergin ya Rabbal alamin. Жүрөктөрүндө мына ошол исламга болгон, мына ошол Пайгамбар алейхиссаламга болгон, мына ошол сахабаларга болгон мухаббатты ойготкун ya Rabbal alamin. Ошол мухаббаттын негизинен тойлорубузду исрафсыз, исрафкорчулуксуз, ашша чыгымсыз кылууну жалпыбызга насип кылгын ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah.